Салам, жалпы Назик Потова каналының катталуучулары. Мен азыр Красноярскіден видео тартып жатамын. Бүгін деген 4 июнь 2020 жыл. Көчөдө киши деле жок. Машиналар жакшы эле. Мурдакыдай эле. Киши болсо жок. Так, кайрылуум. Кишас. Карантин. 27 марттан баштап карантин. Иштеп жаткандар башына рұқсат берилген. Аптека, магазиндер жана эмне заправкалар. Негизги прям керектүү гана нерселер ачык болчу. Доставкалар бар болчу. Эти жерде KFC бар экен. Көрүнө. Азыр болсо анча жанданып калды. Кичинекей магазиндер, кийим дүкөндөр ачылып калды. Андан тышкары мини кафелер ачылды. Шаурма, атайын тез тамактануучу жайлар, фастфудтар ачылып калган азыр. Көп болуп калды ачылганына. Бирок чоң ресторандар, чоң кафелерге ачыла элек, доставка иштеп жатат бирок. Чоң магазиндер дагы ачыла элек пока. Карантин. Элдер маска менен чыгып жатат көчөгө. Бирок андай деле маска көп эмес, аз. Почти 20-30% эле маска менен. Калганы мурдакыдай эле. Машиналар азыр анча жүрүп калды, жакшы эле. Көчө тынч, киши деле жок. Күндө эле ушундай көрүнүш. Карантин 14 июндан бүтүп калса керек, 14-15 баштап. Так ошо. Дагы эмне айтып кетчү нерсе. Эти жерде KFC бар. Мурда киши көп болчу, азыр болсо жок почти. Эти жерде кафе бар, азыр мен маңдайына барганда дагы көрсөтөм. Ал жерде киши көп болчу. Эми эле ачылды. Ал кафе ачылганда 2 жумадай болуп калды окшойт. Ага чейин бек болчу. Дагы эмне айтып кетчү нерсе. Автобус, троллейбустар жүрүп жатат, токтогон эмес. Кыргызстанда токтогон, бул жакта токтогон эмес, бирок маска менен анан көп киши чыгууга уруксат берилген эмес. Маска менен только. Могу жерде троллейбус бартат. Киши деле жок, почти ичинде. Элдин баары үйүндө отуруп калды окшойт. Продуктасын алып келип алып. Бул точно канча сан ооруп жаткандардын точно санын билбейт экен. Мен азыр интернеттен караш керек эле. Прям ооруду тигил же бул деп мен уга элекмин. Так ошол дегене Ташкенттеги кафе, кичинекей мини кафе. Ал жерде эми эле ачылды. Калганы ошол. Машиналар кадимкидей эле жүрүп атат, бирок кишилер жок көчөдө. Баса белгилеп айтып кетчү нерселер. Бул деген мектеп, садиктердин жабылгандыгы. Март айынан бери иштебейт. Буюрса садиктер иштеп баштайт окшойт. Ушул айдын орто чендеринен бири болсо. Мектептер болсо ушул менен бүттү. Мектептери тапшырды айрым мектептердин окуучулары. Айрымдары болсо август айында тапшырышат. Бул жакта белгилеп айтып кетчү нерсе дагы бир нерсе. Мектептен деген 1-класстан 4-класска чейин балдар питание жейт. Питаниясы бар, атайын тамактары бар.
Бизде Кыргызстанда прям ал нерсе берилдиби, берилбедиби так билбейм. Бул жакта болсо ай сайын продукталарын алып жатты, мектеп атайын берип атты. Бардык балдар эмес, жанагы көп балалуулар деп, бул жакта 2ден ашык балдарды көп балалуу дейт дагы. Ошолор жалгыз бой энелер, жалгыз бой аталар тарбиялаган балдар, ата-аналардын документтери бар болот экен. Ошолор жейт экен. Продуктасы берилип атты, 11 килограмм баары биригип. 11-12 килограмма чейин 3 ай алды. Март, апрель, май айы. Калдыкта эмне бар? Май, сүт, конфет, чай сөзсүз түрдө. Күрүч, гречка, макарон. Дагы ушул сыяктуу продукталар берилип жатты. Школдордон, могу жерде школ бар. Мен дарактар тосуп калып, азыр көрүнбөй атат. Такси кызматтар иштеп жатты. Прям мен уктум. Москвада аябай катуу көзөмөл болуп, такси кызматтары да токтоп калган окшойт. Көпчүлүк менин окшум боюнча көпчүлүк таксисттер Москвада иштеп жүргөн общий мигранттар такси кызматына, башка кызматта бул жака келишип такси кызматында иштешип жатты. Менин окшум боюнча көпчүлүгү. Азыр аябай такси көп. Көчөнүн баары такси басып калган. Ошол башка дагы эмне унутуп кетти. Бир нерсе бул жакта деген Россияда 3 жашка чейинки балдарга деген ар бир балага ай сайын 5000ден төлөнүп берип атты. Документ тапшырышып, аны ар бир бала алууга укуктуу, менин билишим боюнча. 3 жаштан 16 жашка чейинки балдарга ай сайын 10.000ден төлөнүп берип атты. Ай жок, бир ай только бир жолу алса болот, ар бир балага 10.000ден. Анын үчүн атайын документтарды тапшырып алышып жатты. Ошондо 3 жаштан 16 жашка чейинки балдар 10.000 бир жолу. 3 жашка чейинки балдар ай сайын 5.000ден 3 жолу. Карантин учурунда прям март, апрель, май айларын алып жатты. 3 ай. 15.000 3 айга. Бизде Кыргызстанда андай жок болсо керек. Бул жакта жардам иретинде ошондой болду. Ошол. Бул мектеп 39 номердеги мектеп, жаңылышпасам. Март айынан бери жабык, 3 ай болду. Көчөдө киши жок.